Өнүгүү прогресс фракциясынын жыйынында капиталдык салымдар беренесинин аткарылышы жана 2017 жылдагы долбоору каралган. Ал Иликулүү Зиядин Жамалдинов тарабынан жиликтенип чыккан. Депутаттын айтымында социалдык объектилер ар кандай көлөмдөгү каражатка салынып жатат. Бирок сыйымдуулугу бирдей. Фракция отурумунда мамлекеттин акчасына аяр мамиле жасалбай, курумчулукка жол берилип жатканы факт түрүндө келтирилди, дейт кабарчыбыз. Школа Жүсіпбеков атындагы Бостон айылында экен. Төрткөл айлөкөтү Өзгөн районунда 275 орундук 90 000 сомдук. Бул бир гана чети. Мындай ар кандай наркка бааланып салынып жаткан бирдей орунга эсептелген имараттардын тизмеси ат чабым. Наркы башка болгону аз келгенсип сапаты дагы көңүл жылтарлык эмес. Айрымдары колдонууга берилгенден жыл айланбай эле кайра оңдоого муктаж. Алардын катарында Кочкор районунун Акжар айылында салынган мектеп бар экенин Мирлан Бакиров белгилеп өттү. Айтымында ал курулуп бүткөндөн кийин 2 жылдан соң керектен чыгып калганда кайра салууга туура келген. Депутат мындан башка да дал ушундай тагдырга туш болгон социалдык имараттар бар экенин айтат. Азаттыктан передача чыгып көрсөтүп атат. 2 мектеп азыр жараксыз, жаңы 2 жыл болгон аларда. Ноокат районунда бир мектеп, Ат башында бир мектеп. Сапат 0. Исхак Саматовичтин сунушуна кошулам, мен ушул фракциянын чечими менен биз жогорку кеңеш кароосуна алып чыксак ушул маселени. Ал эми эл өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров жер үйкен иштетүү жайы бөлгөн каражатты мектеп бала бакча курууга эмес, башка максатка колдонсок туура болмок беле деген сунушун киргизди. Жер үйдөн $100 миллион түштү. Бул биздин Кыргыздын кен байлыгын биз берип атабыз. Бирок ошол $100 миллион бир завод курсак болбойбу беле? $100 миллион билбейм, может бир 10 завод жакшы, бир 20 завод курулса, ошол заводдон бир чыккан продукциясын сыртка сатып, мына таможенный союзга кирдик. Ошол жерден пайдага ошол мектеп жолдорду курсак болбойбу беле деген бир суроого кандай жооп берет элем? Биз 15-жылы ушундай бир эме бергенбиз, предложение. Ушундай природный запастардын киреше жагы бюджет болсо, ошо инфраструктурный проекттер жөнөтөлү деген. Бирок биз билип коюшубуз керек, школдор да бул да инвестиция, основной фонддорду көп атат. Бул келечекте 10-15 жылдан кийин биздин обществобуз ошо образован болду деген ой максат менен да. Бирок сиз айткан туура. Отурумга катышып жаткан фракциянын Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттары дагы талкууга катышып, көйгөйлүү маселелерди алып чыгышты. Ленин районундагы 25-чи мектеп ремонтко деп жабылган, аварийный состояние деп турабы. Ошонун жабылганына мына 3 жылбы, 4 жыл болуп калды. Андан бери ал жерде бир да жылыш жок. Ал жерде 1000ден ашык окуучу ошол жердеги айланасындагы ар кайсы мектептерге барып окуп атышат. Азыркы биздин маалыматтар боюнча ошол жердин маселеси ар кандай эми ушактар болуп атат, канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин билбейбиз. Ал жерге жана бийиге таштуу үйлөр түшөт деген жер бар. Анын үстүнө ал жердин территориясы абдан чоң. Биринчи снос кылып жаңы сала баштаткан. Маселе койгон бизге жардам бергиле дейт. Научно-исследовательский институт тараптан бизден сейсмологиядан карап чыгып туруп, аны снос кылбай реконструкция алып туруп бүтүрсөкпү деген маселе болгон эң акыркы. Грантовый акчага дагы привлечение кылабыз деп даярдап аткан. Ошону болсо азыр чечимин только мэрия тарап, анан кийин Бишкек депутат Бишкек кеңешинин депутаттары карап чыкса, жерлери болсо эч кимге кетпейт. Өнүгүү прогресс фракциясы мамлекеттин каражатын туура бөлүштүрүү үчүн жана башка чөнтөктөргө кетип жаткан акчаны кыскартуу максатында типтүү долбоор сунушун киргизген. Ал жүзөгө ашканы турат. Андай болгон шартта жолго майга кеткен каражаттан эле айырма болбосо, бардык социалдык объектилер бирдей өлчөмдөгү каражатка салына баштайт. Бирок ал дагы көзөмөлгө алынбай койбойт. 150 орунду, 275 орунду, 300 орунду. Ошол бааларын кандай койгонун да көрөбүз. Анан биз дагы көз карандысыз бир экспертке беребиз. Ошол негизинде анан салыштырабыз. Самара Акылбекова, Бекжан Камзаев, Сентябрь.